Кыздардын шылтоосу кандай? Эгерде сүйгөн жигити ага жуучу жөнөтпөй койсо, мисалы үчүн, неге мындай маселелерди айтып атам? Себеби ушуга мажбур болуп калдык да. Себеби кыз жигит болуш сүйлөш туура эмес. Бирок ошонун дагы алдын алышыбыз керек да. Ошол маселеде, ошол максатта алдын алыш максатында кээ бир чара жолдорду айтабыз. Ошол маселеде не дейт? Башка кыз алып береткен ата-энеси бактылуу болсун дейсиз да. Бактылуу болсун дебейсиз. Ичиңизден эгерде чындап сүйгөнүңүздө, чындап каалооңуз ошол жигитке болгондо балага кирип кетти дейт да, мисалы үчүн. Туурабы? Кыздарда психология ушундай да. Эгер сүйсө чындап жетет, аракет кылат, өзү айтат, Фаланчы айткан экен, мен да ортомчу болоюн, башка болоюн деп, аркин уртоо салып, берге тиейин деп аракет кылышты баштайт. Аял киши ушундай, сүйсө эчтеке токтото албай калат аны. Эгер сүйбөгөндө, анда каалаган учурда айтпай да кетип кала берет, каалаган мамилесин кыла берет. Как вариант катары акчасын алып, ушинтип убакыт өткөзүп, эки жака барып, айланып, прогулка кылышты жакшы көрүп, ошол адамдарды кармап жүрө берет. Бирок бир адамы болот, реал ага жакындабайт, өзүн карматпайт, ушта анын көзүгө ар дайым таза периште болуп көрүнүш керек да. Себеби ага турмушка чыгайын деген ниети бар, аны сүйөт да. Туурабы? Туура. Эгер чындап сүйгөнүңүздө, деп аркасынан гыйбат кылып, боюнда болбой калып, кыз чыкпай калыппы, мындай болуптур да, мен билген элем, ойлонуш керек эле да, мен айтканмын буга, аны эмес мындай деген деп ар нерсени аркаңыздан сүйлөшүңүз өзүңүзгө эле ясно го, туурабы? Көчөдөн кокус көрүп калсаңыз, балага киргир, жерге киргир, сен менин күйөөм тартып алгансың деп, туурабы? Сүйлөштөрүңүз бул ачык нерсе да, моюнга алыш керек. Айтайын дегеним, чындап сүйсө, бактылуу бол деп коюш кыйын да, кыскасы. Чындап сүйсө, сүйбөсө, вариант катары жөн эле пайдаланып жүрсө, айфонун алып, убактысын алып, анда бактылуу болсун деп кое берет да.